Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Агентум юристтерини бир жыл аралыгында сиздерге көп жолу чагылдырып көргөздүк, көптөгөн мекендештерге жардам берип, бекер көмөктөрүн көргөзүп келет. Азыр популярдуу болуп жаткан суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Мисалы, азыр айтып жатат, чыккандан кийин 3 ай сайын кирүүгө болбой калат. Анан гости кылып кирсе кандай болот, работа кылып кирсе кандай болот, анан негизи эле миграционныйда кандай жаңылыктар, ошолор боюнча бир аз маек болот. Андыктан максималдуу түрдө группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Бардыгы бул видеону көрсүн, билсин. Анда эмесе видеону аңа чейин биз менен чогуу туруңуздар. Мынакей, здрасте, Марьям. У нас опять много зрителей, много вопросов по миграционной. Только что вы тоже слушали, думаю. Приветствуем всех на канале Кыргызбай, правовой центр Агентум. Саламатсыздарбы, сиздер менен дагы правовой центр Агентум. Жанагы эле суроолор Айжамал, өзүң деле азыр уктуң окшойт. Азыр мекендештердин көбү чалып, жазып сурагандар аябай көп болуп атат. Чыккандан кийин 3 айсыз кире албай калабызбы? Анан самолеттон көп мекендештер келип, аэропорттон бери кире албай калган учурлар, видеолор соцсеттерде жайнап жүрөт, билесиң. Ошолор боюнча кенен бир маалымат алып берсек деп келип калдык. Негизи миграционда кандай жаңылыктар, полноценный бир ролик кылалык, бардыгы боюнча маалымат берелик. Причины, по которым иностранному гражданину не разрешен въезд в Российскую Федерацию, мы можем выяснить. Обращайтесь к нам, мы вам поможем выяснить, кем вам установлен запрет. Это может быть органы Роспотребнадзора, органы ОВМ, органы ФСБ. Если мы выясним, какой орган сделал запрет, дальше мы вам объясним алгоритм действий, как снять этот запрет и заехать в Россию. И еще вопрос вот про 90 суток. Скажите. Да, это те МФЦ, которые отказывают вам в регистрации на основании того, что 90 суток вы должны быть вне России после того, как сделали выезд. Это законно. Поэтому мы можем только посоветовать, что это обжаловать нельзя, оспорить тоже нельзя с правовой точки зрения. Можно только попробовать пойти в другой МФЦ, в другой ОВМ. Ошо айтып кете турган нерсе, ошо аэропортто көп эле адам кармалып калды деген информация бизге дагы түшкөн, чалышып биздин мекендештерибиз. Ал жерде ситуация ар түрдүү болот. Ал жерде статьясы бар, өзүнүн подпункту бар. Ошо карап туруп, ким кайсыл статьяга кабылса, аны чечсе болобу, сот аркылуу же ошол орган тарабынан снимать этсе болобу, ошонун баарын тең биз колуңуздагы кагаздарга карап уведомление деп берет аэропорттон. Ошолорду карап, анан кийин биз сиздерге айта алабыз. Эгерде сиздерде ошол таможняда кармап атса, бирок сиздер эмне үчүн экенин билбесеңиздер, сөзсүз түрдө ал жерден ошол кагаз сураңыздар, уведомление берет. Ошонун негизинде гана биз причинасын биле алабыз. Эгерде аны дагы бербей турган болсо, эми ар түрдүү ситуация болот атат. То Кыргызстанга в любом случае барып кетесиздер. Ал жака кеткенден кийин бул жака МВДга запрос жиберип, ошол жерден кайсы статья боюнча түшкөнүңүздү билсек болот. Ага дагы бир негиздер керек болот. Ар бирин баягы өз индивидуальный деп коет, ар биринин ситуациясы ар түрдүү, ошо каратып чечип беребиз. 90 күн боюнча бул вопрос азыртадан аябай күчөп келатат. 90 чыгып келсеңиздер болот. Эгерде работа деп кире турган болсоңуздар, бул жерде регистрацияга чыгып келгенден коюш бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан дагы баягы, допустим, бир районго койдуңуздар, ал район эгерде отказ берсе, экинчи районго койгонго аракет кылып көрүңүздөр. Бирок эгерде закондуу түрдө ошол сурап атышат, 90 күн жүрүп кел деген тууралуу деп атышат, ал туура, ал закондо бар. Ошон үчүн дагы ар биринин ситуациясын, ар биринин ошол көйгөйүн ар бири ошо байланышып, же болбосо WhatsApp'тан жазса, ошого каратып чечкенге аракет кылабыз. Учурда удворение көп болуп жатат деген сөздөр бар, имиштери бар. Неден улам удворение болуп калат да? Количество выдворенных судом иностранных граждан действительно увеличилось. Привлекают к административной ответственности и выдворяют за пределы Российской Федерации, даже если нет отметки на миграционной карте. То есть на миграционной карте должна быть отметка о продлении срока пребывания. Поэтому вам нужно пойти в ОВМ, показать, что у вас есть регистрация, у вас есть трудовой договор, вам поставят срок, продлят пребывания в Российской Федерации.
Ну, сейчас ты расскажешь, я дальше еще скажу. Миграционный картаның арқасында сөзсіз түрде печать болуш керек деген требованиялар болуп атат. Аны кантип аласыздар? Ошол регистрация турган районуңуздарга кайра эле барып туруп, регистрацияңыз декабрга чейин делип, ошол декабрга чейин сиздерге печать коюп берет. То что ошо миграционный картада декабрга чейин узартылды деген. Андан кийин декабрь бүтөт, андан дагы узартасыздар. Узартканда дагы экинчи печать коюп берет. Ошонун негизинде миграционный карта узартылды деп есептелинет. Также за выдворение, вот в последнее время в Москве уже, знаете, за что грозит? За то, что иностранный гражданин, вот медицинские анализы, которые прошли в Сахарово, они действуют 12 месяцев. За пределы этого срока, если человек не обновил, не пошел заново, не прошел медицинское обследование, то тоже делают выдворение, и у нас уже таких 4 случая есть. Поэтому, если у вас медицинские анализы на 11 месяце, то нужно поехать в Сахарово и пройти медобследование, обновить. И у вас новые анализы тоже будут действовать 12 месяцев. Буга чейин дагы айтып кеткенбиз, 18.11 деген 18.11 деген статья бар. Ошол Сахарованы тапшырбагандарга, Сахарова эмес, ошол медицинский анализы, ошолордун өтпөгөндөн улам дагы выдворение берип атышкан. Буга чейин деле башка область, башка региондордо, азыркы Москвада бирок аз кездешип аткан, бирок азыркы учурда кездешүү аябай көп болуп калды. Ошон үчүн дагы баягы срокту өткөзбөй, убагында тапшырып, эгерде келсеңиздер 1 айдын ичинде өткөнү аракет кылыңыздар. Биз жарнамалардан көрүп кайрылган биздин агаларыбыз бар экен. Ошолорго сөз берелик анда. Соттон утуп чыктык деген жакшы кабарлар менен чакырып калдыңыздар. Да, и еще хотелось бы, знаете, сказать, что под снятию запрета Роспотребнадзором предвидится более ужесточенная процедура, более долгая. Поэтому у кого есть запрет Роспотребнадзора, пусть обращаются сейчас. Мы сейчас им объясним процедуру снятия побыстрее, и они заедут в Российскую Федерацию. А сейчас позовем тех, смотрите, в Басманном суде, Басманным судом был привлечен иностранный гражданин. Мы подали жалобу в Московский горсуд в 2023 году. В 2024 году у нас было рассмотрение, и Московским горсудом выдворение ему было отменено. Ему было отменено полностью. Он не заплатил ни штраф, ни выдворение, то есть решение... Нигде не работал. Он работал, да? У него был официальный доход, справка о доходах, и вот ему судья отменил и штраф, и выдворение. То есть полностью решение отменено. Бул жакта регистрациясы просроченный болуп кеткен, бирок официалдуу түрдө иштеп налогторун төккөн. Ошонун негизинде биз сотто утуп чыкканы, бизде бардык возможностьтор болду, и аны дагы сотто бакынтип далилдеш керек болот. Далилдеп, аны сот бир жолу эмес, 2 жолу болду бизде. Ошо экинчи жолунда акырына чейин далилдеп биз утуп чыктык десек болот. Ал жерде штрафы дагы, выдворениясы дагы жокко чыкты. Анда эмесе чакыралы, Мунаке Дилбар эжекебиз, Акжол агабыз, ассаламу алейкум. Кенен маалымат айта бересиз, өзүңүз полноценный канча жылдан бери Москвадасыз, кантип эмне болуп калды, кандай выдворение алып калдыңыздар, эмне болуп, кандай болду? Кенен маалымат алып берелик, биз көптөгөн бир туугандар көрүп атат азыр. Саламатсыздарбы, мекендештер. Биз 22-жылы Москвага келгенбиз. Жакшы эле регистрация кылып, 3 айлык кылып, анан 9 айлык кылып продление кылып жүргөнбүз. Бирок биз 9 айлыкка продление тапшырганда көп жолу алданып калдык. 2 жолу чыкпай, анан 3 айлык узартканга туура келди. Бирок май айында уже 3 айлык узарткандан көрө 9 айлык деп тапшырганбыз. Күйөөмдүн регистрациясын 20 күн мурун тапшырганбыз. Бирок майский праздникке туш келип калгандыктан ана чыгат, мына чыгат деп созуп жүрүп, күйөөм экинчи жолу регистрациясы жок, кармалып калды. Ошондон Басманный судтан выдворение алып, биз тааныштар ушул агентумдан иштешип жүргөн тааныштар аркылуу биз ушул агенттин правовой центрга кайрылдык. Ушул жакта жакшы юристтер бар дегенден кайрылып, биз Мариямды ушул жерден таап калдык. Бул адвокат аябай жакшы иштеген, өзүнүн ишин мындай так билген адам экен. Бизге колунан келишинче баардыгын жардам берди. Болгон документтерин айтып, мына биз баарын чогултуп келип берип, ошол кандай документ айтса, мисалы справка, МФЦдан справка, налоговыйдан справка,
Бардығын біз таап келіп беріп өттік. Ошон 1 жыл қаралды сотубуз. Быйыл март айында қаралып, биринчи қаралғанында біз бир справкабыз жок болуп калып, жылдырылып калды сотубуз. 10 күнгө жылдырылып кетти. Андан кейін ошол айткан справканы 10 күнүн ичинде биз таап келип беренге аракет кылдык. Болгон күчүбүздү жумшап, биздин юристибиз дагы, то есть адвокатыбыз ал дагы жардам тийди. Ар кимге чалып, биз ушундай справка керек деп биз барбаган жерибиз калган жок налоговыйга. Ошондон биз 19 мартта юристибиздин аркасы менен биз сотту жеңип кеттик. Аябай жакшы. Негизи видеолорду тартып эле жүрөбүз. Выдворениянын ордуна штрафтар же болсо канча күндөр, канча сааттар бир иштерге тартылат деген деле маалыматтар чыгып жүрдү. Аябай жакшы. Сиздер налогдо көп официалдуу иштегениңиздер үчүн эч кандай штрафтарга илештирбей, иштетпей мындай чыгарыпты да сизди. Спасибо вам, Марьям, за то, что вы вытащили нас из трудной ситуации. Мы думали, уже надежды нету, но оказывается, надежда есть. Обращайтесь, если попадете в такую ситуацию, конечно. Очень вам большое спасибо. Да. От жены тоже. Да, вы рады, да? Нет выдворения, нет штрафа, остаются в России, детишки ходят, остаются в Москве, всей семьей в Москве. Да, мы очень рады, конечно, мы очень рады до сих пор. То, что мы остались в России, то, что у нас все чисто, да, работаем без никаких. Да. Эгер ушундай случай болсо, кайрылсаңар болот деп айтып коесузбу? Да, эми маалымат болуп кетсе, бияка кайрылыңыз, любой момент, любой ситуацияда чыгарып кетет. Ишиңизге ийгилик. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз, аман болуңуз, сак болуңуз. Спасибо вам за добрые слова. Негизи эле туугандар, биз көп маалыматтарды чыгарып жүрөбүз. Кандай маселе болсо да кайрылсаңыздар болот. Семейный маселелер боюнча, жана башка маселелер боюнча, ДПС токтотобу, эмне болот, бардык маселелер боюнча мына ушуларга кайрылсаңыздар болот. Айжамал мына эртең менен кондон кечке ошол 7-8ге чейин кызмат көргөзөт. Чалганды албаса, эсемес эле жазып коебуз, болду. Смотрите, везде көбүнчө все айтышат, выдворенияны же болбосо бир актуальный теманы дайыма чыгарасыңар деп биз комментарийде угуп калабыз, ошол кечке эле выдворение тартып бересиңерби депчи. Бирок биз айтып кете турган нерсе, бул административный делого кирет выдворение, ошон үчүн биз тарта алабыз. Кылмыш иши боюнча же болбосо башка иштер дагы бар, алар көбүнчө башка жерлерде болушун билесиздер, бул СИЗОдо отурушу мүмкүн. Ал жактан естественно тартканы биздин мүмкүнчүлүк жок. Утуп чыктык деп статьяларды да айтканы бул адвокатская тайна деп айтылат. Ошон үчүн ал нерселерди көп көрсөтө албайбыз. Эгерде бир ошондой бир ситуацияларга да оор, мындан дагы оор ситуациялар да болот. Ошолорго түшүп калсаңыз, бизге байланышыңыздар, биз жардам бергени, телефондон консультация бергени, консультацияга жазып чакырганы биз сиздерди аракет кылабыз. Бизде 2 номер бар, бирөө WhatsApp'та бар, бирөө звонок. Ошо экинчи номерибизде эгерде кечки маал жазып каласыздар, биз эртең менен кайра чалып чыгабыз. Ошон үчүн кечинде жазып коюңуздар, мен баарына тең очередь аркылуу жооп бергени аракет кылам. Ошон үчүн правовой центр агентумга кайрылыңыздар, саламаттаңыздар. Видео менен бөлүшө кетиңиздер. Бул маалымат баарына жетип түшсүн. Көрүшкөнчө лайк басып, комментарий жазып, каналга катталып кетишиңиздер чыкпасын. Мариям эжекебиз боюнча отзывдар болсо, мына, пожалуйста, комментарий жазыңыздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.